өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоодо маанилүү иштер жасалууда. Алардын бири мына бул силер көрүп турган 100 мегаваттык күн электр станциясы Кыргызстанда биринчи жолу ишке ашууда жана буга салынган инвестициянын жалпы көлөмү 56 миллион АКШ долларын түзөт. Дал ушул иш-чарага президент Садыр Жапаров өзү катышууда. Бул долбоор эгемен Кыргызстандын тарыхындагы күн энергетикасына салынган эң ири жеке инвестициялардын бири болуп саналат. Демек, долбоор чет элдик инвесторлордун өзүбүздүн энергетика тармагына болгон өлкөбүздүн кызыгуусу артып жатканын тастыктайт. Күн электр станциясы аркылуу электр энергиясынын өндүрүүнүн жылдык көлөмү болжол менен 210 миллион киловатт саатка жетет. Салыштырып айтсак, бир райондун электр кубатына болгон керектөөсүн жабат дегенди түшүндүрөт. Долбоорду ишке ашыруу электр берүүчү инфратүзүмдөргө күч келтирбей, бюджетке салык түшүүлөрдү көбөйтүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Натыйжада аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет. Мурда мына 3 миллиард тиги 20-30 жылдан бери эгеменден 3 миллиард кыштын күнү импорт алчубуз. Дагы деле алып атабыз. Эгерде биз завод фабрикаларды салбай койсок, элге үйлөрдү салып бербей койсок, баягы школ, мектептерди салбай койсок, биз азыр уже эме кылбайт элек. Импорт кылбайт элек азыр. Мына гестерди кошо салып атабыз. Мына эми күндөн чыгып атат, шамалдан Кудай буйрса жакында ишке беребиз дагы. Сизге ден соолук, аманчылык каалайбыз. Кемин районунда күн электр станциясына тете дагы бир ири долбоор ишке ашып жатат. Өлкө аймагында курулуш күпүлдөп жатканын эске алганда 43 гектарга курулуп жаткан ири цемент заводу аба менен суудай эле керек. Президент Садыр Жапаров курулушту өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Ишкана ишке кирсе 500дөн ашык жумушчу орундары түзүлөт. Энд ошол кожоюндарына бүт шарттарды түзүп берген. Суткасына 3200 тонна клинкер өндүрө турган завод 2027 жылы ишке берилет. Мамлекет башчысы инвесторлорду колдоону жана долбоорду толук колго алууну мамлекеттик органдарга милдеттендирди. Улумумага жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Улумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногону каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөй, балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Кыргыз Республикасынын экономикасы мурда болуп көрбөгөндөй ылдам темп менен өсүүдө. Курултайдын ишине натыйжалуу жана конструктивдүү чечимдерди кабыл алууну каалаймын. Бул жылдын маанилүү иш-чараларынын бири салттуу өтүп жаткан курултай. Ири олтуруп түз кеңешип, орошон ойлорду ортого салып, ажо менен маңдай тескей маселе чечкени келген делегаттардын саны 699 жолдун томунан тарта бүтүндөй өлкө аймагынан чогулган эл чабармандары элеттеги көйгөйдөн тарта социалдык маселелер, экономика, билим берүү, миграция, саламаттыкты сактоо, айыл чарба көйгөйлөрүнөн тарта мамлекеттин келечеги тууралуу талкуу жүргүзүштү. Экинчи маселе. Арине, буга чейинки курултайларда делегаттар аймактык жана социалдык, мектеп, бала бакча сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүп келишсе, алардын көбү чечилип, 4-чү элдик курултайда гендердик теңсиздик, шайлоо, айыл чарба, миграция, турак жай тармагындагы маселелерге басымдуулук жасалды. Курултайдын биринчи күнүндө мамлекет башчысы 5 жыл ичинде өлкө кайда багыт алып, кандай экономикалык секирик жасаганы тууралуу кеп салды. 2020 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 247,7 миллиард сом болсо,
быйылкы көрсөткүч боюнча 1 триллион 93 миллиард сомдун чегине жетти. Мындай динамикалык өсүш өлкөнүн каржылык негизинин бекемделип жатканын жана жүргүзүлгөн реформалардын тууралыгын көрсөтүүдө. Президент Жапаров Кыргызстан дүйнөдө тездик менен өнүгүп жаткан 3 өлкөнүн катарына киргенин кабарлоо менен дагы бир күтүүсүз жаңылык айтты. Албетте ал билим берүүчүлөргө жана медиктерге майда эле жакты көрүнөт. Ананчы алардын маяналары 10 эмес, 15 да эмес, 50 да эмес, 100% жогоруламай болду. 2026 жылдын 1-апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100%га көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетейин. Эми мынча каражат кайдан келет деген суроо туулушу мүмкүн. Туура жүргүзүлгөн саясаттын негизинде өлкө казынасындагы каражат 1 триллион чектен ашып, эл байлыгы элге кызмат кылууда. Маселен, ушул эле жылы Кумтөрдөн 678 миллион доллар таза киреше түштү. Кумтөр кенин өлкөбүздүн мамлекетке алганыбыздан бери көргөн пайдабыз тууралуу дайыма кеңири сөз болуп келе жатат. Кумтөрдөн быйылкы эле жылы 678 миллион доллар таза киреше көрдүк. Эгер акыркы ошол 3 жылда ала турган болсок, 3 жылда 2 миллиард доллар таза киреше алдык. Мындай экономикалык жетишкендиктердин негизги өзөгү өлкөдөгү тынчтык жана туруктуулук десек жаңылбайбыз. Ал үчүн президенттин командасы чек ара маселелерин толугу менен чечип, Кыргызстан эле эмес, Борбор Азиядагы коопсуздук камсыздалды. Чек ара маселесинин толук чечилиши жөн гана жетишкендик эмес, бул өлкөнүн коопсуздугу жана толук көз карандысыздыгы үчүн кепилдик. Бул жерде мен Камчыбек Кыдыршаевич баштаган өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө өзгөчө ыраазычылык билдире кетем. Элдин негизги муктаждыгы болгон турак жай маселесине да олуттуу көңүл бурулуп, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан өлкөнүн булуң бурчуна үйлөр салынып элге берилүүдө. Учурда Кыргызстанда 70 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Президент сөз кылган жетишкендиктерди эске алганда, өлкөнүн өнүгүү темпи азыркыдай уланса, дүйнөнүн өнүккөн алдыңкы өлкөлөрүн кубалап жетүүгө ишеним чоң. Учурда республиканын бардык аймактарында 70 миңге жакын батирдин курулушу жүрүп жатат. Курулуштун чоң бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда, ошол эле маалда Ош, Жалал Абад, Ысык көл, Баткен, Талас жана Нарын областтары дагы мамлекет тарабынан татыктуу колдоого алынып, ипотекалык үйлөр салынып жатат. Курултайда президент өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарын белгилеп, 27 өнөр жай ишканасы онлайн форматта ишке берилди жана 67 социалдык объект ачылды. 2 күнгө созулган 4-чү элдик курултайга 690 делегат катышып, президент Садыр Жапаров жыйынга башынан аягына чейин катышты. 150 делегат жарыш сөз кылып, социалдык чөйрө, инфраструктура, мигранттардын абалы жана визалык режим сыяктуу маанилүү маселелер боюнча демилгелеринин эң орчундууларына өлкө башчысы жооп берди. Осмонбеков Кубанычбек мигранттар квотасы менен Россия Федерациясы мигранттар мекенине келейин десе шарттар жок дейт. Шарттар эми үй шарты эле бар болчу, а так жумуш шарты бизде толтура. Карабаева Айсалкын Раевна Ош шаары дейт, Ош шаарынан келген экен. СИЗОдо камакта жаткандарга шарттар начар, печкаларын алып коюп жатышат дейт. СИЗО эми курорт эмес да, ошон үчүн СИЗО. Анан печкаларды уруксат жок. Ал жерде акча төлөбөйт светке. Күнү түнү дебей сайып коет, свет кетип атат. Мамлекеттин эсебинен биз төлөйбүз. Мына силердин чөнтөңөрдөн чыга турган акча. А өзүнүн ичиндеги жылуулугу жетет аяга. Турдалиев Анарбек Апышевич Актала район дейт. Нарын Баятов жолун көзөмөлгө алып берсеңиз дейт. Салынып атат, бүтөт ал. Баятов Коштово жолу бузулуп кетти дейт. Темир жол курулуп жатат. Жолубуздун баарын талкалап атат дейт тиги машиналарды. Эми чыдап койгула. Көп болсо бир 4 жыл, 5 жыл чыдасаңар, эмне ал жүк ташыган машиналардын асман менен жүрүш керекпи? Ал талкаланган жолдун баарын кайра асфальттап коебуз. Зато бул темир жол түбөлүккө Кыргызстанга керек. Түбөлүк биз ушу транзиттик өлкөгө айланып, ал жерден Кумтөрдөй эле пайда берет. Бир 500 миллион тегерегинде таза киреше ар бери өткөн поезддардан жүктөн эле алсак болот. Өз сөзүндө мамлекет башчы айтылган көйгөйлөрдүн көбү чечилүү баскычында экенин белгилеп, министрликтер менен ведомстволорго конкреттүү тапшырмалар берилип, делегаттардын сунуштары ишке алынмакчы.
Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Эки миң жыйырма бешинчи жылдагы эң көрүнүктүү долбоорлордун бири бул Бишкек шаарындагы тиричилик калдыктарын кайра иштетүүчү жана электр энергиясын өндүрүүчү экотехнологиялык заводдун ачылышы болду. Бул заводдун ачылышына өлкө башчысы өзү катышууда. Президент белгилегендей, көп жылдар бою өлкөнүн борбору катуу тиричилик калдыктарын башкаруу боюнча олуттуу көйгөйлөргө туш болуп келген. Күн сайын 1,5 миң тоннага чейин таштанды чыгарылып, бул Бишкек шаарынын экологиялык абалына терс таасирин тийгизип келгени үчүн маселе көп жылдар бою талкууланганы менен системалуу чечим кабыл алынган эмес. Долбоорго багытталган инвестициянын жалпы суммасы 95 миллион АКШ долларын түзөрүн, заводдун курулушуна 12 гектар жер берилгендигин, бардык каражаттар инвестор тарабынан каржылангандыгын ачык айкындуулук үчүн айтып кетейин. Мамлекет башчысы мурдада катуу тиричилик калдыктарын кайра иштетүүчү завод куруу аракеттери болгонун эске салып, бирок анда алешендиктер болгонун айтты. 2020 жылга чейин бул жерге Европа өлкөлөрүнөн 22 миллион евро алышкан экен. Ушундай завод салабыз деп, баштайбыз деп. Анын 16 миллионун жеп коюшкан. Эчтеке салган эмес. Бир кирип келатканда көрүп атасыңар го, бир кенеде жер кепе салып туруп, 16 миллион кеттүш жерге деп, мына жумшалды деп туруп жеп койгон. Кудай жалгап 6 миллиону банкта сакталып калган экен, биз келгенде 6 миллион бар экен. Токтотуп анын баарын. Ошол 6 миллионун кайра кайтарып берип атабыз. Калган 16-ны биздикилер жеп койгон 16-ны. Мына мэрия бүгүн азыр жебеген самсага акча төлөп атат. Кайта кайтарып берип атабыз баягы. Жок, ал акча желип кеткен акчаны мына кайтарып берип атабыз. Мына кыскача ушул жердин тарыхы ушундай. Учурда завод суткасына 1000 тоннага чейинки таштандыны кайра иштетет. Кийинки этаптарда өндүрүштүк кубаттуулук этабы менен көбөйтүлөт. Муну менен завод бир жагынан калдыктарды кайра иштетүү маселесин чечсе, экинчи жагынан электр энергиясын өндүрүп, жаңы жумуш орундары түзүлөт. Буга чейин сиздер таштандыны утилдештирип, ушул энергия өндүрүүчү заводду бир нече жолу көрсөңүздөр керек, бирок мындай нерсени сиздер чындап көргөн эмессиздер. Караңыздар мынакей. Мындай кылып туруп, азыр ушул нерсе менен 6 тоннадан ашуун таштанды көтөрүлүүдө. Бул болсо көтөрүлүп барып туруп, ар жактагы көрүп турган күйгүзүүчү жакка түшөт экен. Мындай кылып көтөрөбүз. Ушул жерге отуруп, мына чоң жерде мындай кылып башкарып турушат. Мына бул жака жылдырайын, тил жат көрөбүз коебуз мынакей. Мына 1 2 3 эми ушундай коюп турабыз дагы. Бул жакта мына тетиги жерден көрүнөт да, бери көргөзүп койсоңуз, ушул жерден шаардан чыккан таштандылар алып келип ташталынат дагы. Ушул жака таштандыны күйгүзүүчү жерге түшөт, андан ары электр кубаты өндүрүлөт, андан аркы калдыктар баягы курулуш материалдары болуп, бул жерден кыскасы эч нерсе жөн калбайт, бардык нерсе керектүү жака иштетилет экен. Son jagына караганда печканын курулушу структурасы готовый үстү. Бул жер болсо заводдун бир мээси деп айтсак болот. Бардык процедураларды ушул монитор аркылуу көзөмөлдөп турат экен. Мисалы, таштанды калдыктары кандай күйүп жатат, таштанды келгенде кайсыл жерге ташталат, ошондой эле канча электр энергиясын иштеп чыгып атат, ушулардын бардыгы бир жерден монитор аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Өлкө башчысы бардык өндүрүш процесстерин, анын ичинде электр энергиясын өндүрүү жана экологиялык көрсөткүчтөрдүн сакталышын көзөмөлдөгөн борбордук башкаруу пунктун көрүп чыккандан кийин санитардык полигондун айланасында жайгашкан турак жай массивдеринин тургундары менен баарлашты. Бишкектен келдиңиздерби? Мына ушундай жаркыраган завод курулуп калды. 50 жылдан бери түтөп жаткан мусорубуз жок. Мына мен да көрүп чыктым. 3 пайда экен. Мусорду тазалайт экенбиз, электр энергия алып атып андан чыккан күйгүзгөн немеден чыккандан строй материал. 1 килограмм отход жок.
Жергиликтүүлөр жаңы заводдун ишке кириши экологиялык абалды олуттуу жакшыртаарын айтып, бул окуяны алдыдагы жаңы жылга карата чоң жана көптөн күткөн белек катары кабыл алышканын айтып, баталарын беришти. Sizge çok rahmat. Barbuz kadrosundan size çok rahmat. Şunların içinize ilgilik olsun. Daima şunday жақсы üstünde. Çok жақсы ilgilik olsun. Ушул эле күнү президент Жапаров Чүй облусунун Панфилов районунда жайгашкан Тянь-Шань Форель заводунун иш шарттары менен таанышты. Мамлекет башчысына заводдун курулушуна 5 миллион АКШ доллары жумшалганы, объект 7 гектарга жакын аймакта жайгашканы маалымдалды. Ишкана толук кубаттуулукта суткасына 100-130 тонна продукция өндүрүп, 100дөн ашуун жумуш ордун түзөт. Bu zavoddu bolжол менен канча жылда актайт экенсиң? Эсептеп чыктыңбы? Егер нормально кетсе 2 жылда уже 2 жылда актайсың. 2 жылда спокойно да. Бияктууларында жаш менен салынган жаңы эле эшик берелик. Биякта бухгалтер отурат. Бухгалтер, Директор. биякта жана генеральный директор инде ошол. Могу майда балыктарды экен. Чоңдорду эмне көрдүңүзбү? Мына чоңдор деген. Мына молар да эмне көргөн иш. Мына майдалар мына моундан баштап чыгат. Моундан баштап мына моуга чейин чыгарабыз да. Бул муну эмне диге жанакы эң кичинекей молекула жаңы чыккан, икрадан чыккан ошону беребиз. Анан эң чоңдору мына мууну жейт. Өлкө башчысы балык чарбасын өндүрүүгө багытталган өндүрүштүк объекттердин сапат стандарттарын так сактоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Заводдун жетекчилиги ишкана ички рыноктук толук камсыздап, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөрүн билдирди. Мамлекет башчысы ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөнөмдүүлүгү биринчи кезекте азыктын жогорку сапатына байланыштуу экенин баса белгиледи.